жергиликтүү деңгээлде кызмат жакшыртуу долбооруна тандалып алынып, ошо долбоор менен иш алып бардык. Бул долбоорго ошо 3 айыл өкмөтү кошулду. Ал кездеги Теплоключик айыл өкмөтү, Октябрь айыл өкмөтү жана Кереге таш айыл өкмөтү. Эми бул долбоордун аябай мындай жакшы жактары көп, себеп көп чоң иштер жасалды, канча деген семинарлар өткөрүлдү. Эң биринчи кадам бул меморандумга кол коюшуп, ошо 3 айыл өкмөтүнүн ичиндеги көйгөй болуп аткан азыр таштандыларды чыгаруу боюнча маселени приоритеттүү коюп, ошо боюнча бир канча жумуштар жасалды. Биринчисинен ушу бизде турган 2 гектар жерибизди мыйзамдуу полигон кылып алдык, экологический экспертизалардан өткөрдүк, экологиялык паспортду алдык. Полигон мурунку учурда көрүнгөн жерде полигон болуп, бир жерге чогултса аяктан элдин үлүш жерлерине учуп ушундай болчу полигонубуз. Азыркы учурда полигон курчалган, тегизделген, салфан учпайт, баягы рекультивация болуп турат. Мындай жеке ишкерлер дагы төгө турган болсо, келип биз менен договор түзүшүп алыптыр, анан кирип төгөт. Долбоор менен МАКтын алкагында иштешип келе жатабыз, ушу аябай эле жакшы болуп атат да. Эксперттин жардамы менен уставтарыбыздын баарын мыйзамдаштырып, Донфент үлгүсүндөгү 14 кубтук мусоровоз алганбыз. Акыркы жылдары абдан жакшы, постоянно алып келет. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай таптаза көчөбүз. Айына негизи биз 100 сомдон төлөйбүз. 100 сомдон төлөп турабыз. Атак мусорларыбызды көчөгө чыгарып коебуз, жума сайын алып кетишет. Бул долбоордун чоң ыраазычылык айтабыз, себеп Швейцария өкмөтүнө биринчиден бутылкалар аябай көйгөй болуп атат. Салафан баштыктарды эми бул долбоорду дагы эле жүргүзө беришибиз керек, переработка коюшубуз керек. Ошол эле полигонубузга дагы пландарыбыз бар.